Dajjalдын чыгуусу. Dajjalдын лексикалык маанisi өтө калп, жалган сүйлөөчү дейт. Аябай көп жалган сүйлөгөн киши болот деген. Кишини Dajjal деп коёт. Негизинде Dajjal жөөт болот. Чыгыштан чыгат. Адамдардын ортосунда иши жүрүшкөнгө чейин жакшы иштерге чакырмыш болот. Иши жүрүшкөндөн кийин Кудаймын деп баштайт. Аны ээрчигендердин көпчүлүгү жөөттөр болот. Мусулмандар ээрчибейт, көбүнчө жөөттөр ээрчип кетет. Dajjal бир көздүү болот. Сол көзү өтө хуник жана чоң болот экен да. Оң көзү түйүнөн жок дейт. Кала берсе оң көзүнүн изи дагы жок дейт. Мына ушул себептен аны Масихи Dajjal деп аталган. Анткени Масих деген сөз бул омоним сөз. Омоним сөздөрдөн болуп бир канча маанини туюнтат. Мисалга майышу алган, тер, дос, күмүштүн бир бөлүгү, бир көздүү, сулуу, сулуу жүздүү, сүрөтү өчүрүлгөн жана көп сапарда жүргөн деген маанилерди туюнтат Dajjal деген сөз. Ошол эле учурда Иса алейхиссаламды дагы Масих деп коюшат. Кээ бирлер шуну экөөнү ажырата албай калат да. Dajjal Масих, Иса Масих бул не экөөнү бирдей эле сыпат десек, бирок бул бирдей жазылган менен экөө эки башка. Исаны Масих дегенинин себеби ал динди жеткирүү үчүн жер бетинде көп кыдыргандыктан, жанагы жана айтпадыкпы, сапарда көп жүргөн адамды дагы не деп коёт? Масих деп коёт. Ал эми Иса немени, ал эми Dajjal алейхилананы бир көзү жок болгондуктан аны эмне деп койду? Масих деп коюшту. Dajjal уулдуу болбойт. Бүт дүйнөнү кыдырып чыгат. Тек гана Мекке менен Мадинага кире албайт. Анын пешенесинде ар бир мусулман окуй ала турган деңгээлде эмне деп жазылган? Капыр деп жазылган. Анас бин Малик радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мынтип айткан: "Ма мин набийин илля ва кад анзара умматаху ал-а'вара ал-каззаб, ала иннаху а'вар ва инна раббакум лайса би а'вар ва мактубун байна ядайхи каф фа ра." Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: ар бир пайгамбар өзүнүн үммөтүн бир көздүү жалганчынын чыгуусунан эскерткен. Билип койгула, албетте ал бир көздүү, силердин улуу, кадырлуу, урматтуу эгеңер бир көздүү эмес. Анын жанагы Dajjalдын чекесинде капыр деп жазылган дейт. Бул хадисти Имам Бухари менен Имам Муслим риваят кылат. Урматтуу окуучулар, Dajjalдын чыгуусу тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир-эки сөздөрүн айта кетели. Укба радыйаллаху анху Хузайфага айтты: "Пайгамбардан Dajjal тууралуу эмне уккандыгыңды айтып бер" дегенде Хузайфа радыйаллаху таала анху айтты: "Инна мa'ad Dajjali иза хаража ма'an ва наран. Fa amma alladhi yara an-nasu annaha nar fa ma'un baridun wa amma alladhi yara an-nasu annahu ma'un baridun fa narun tuhraq faman adraka minkum falyaqa fil ladhi yara annaha narun fa innahu azbun baridun." Albatta deydi, Dajjal чыккан кезде аны менен бирге суу жана от болот. Адамдар суу деп көргөн нерселери күйгүзүүчү от болот. Ал эми от деп көргөн нерселери муздак, жагымдуу суу болот дейт. Демек, силердин араңардан ким ошол доорго жетсе, өзүнү от деп көргөн нерсени таштасын дейт. Отту тандасын дейт. Себеби ал жагымдуу суу дейт. Бул хадисти Имам Бухари менен Имам Муслим риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башка бир хадисте мынтип келет: "Албетте Dajjal дейт, түйдөктөшкөн тармал чачтуу дейт. Көзү өтө хуник жана тосток дейт көзү. Аябай хуник тосток, эр жеткен жигит дейт. Эгер аны бирөөгө окшото турган болсом, Абдул Уза бин Катанга окшотом дейт. Демек, силердин араңардан ким ага жолукса, Кахф сүрөсүнүн алгачкы аяттарын, 10 аятын окусун дейт. Албетте, ал Шам, азыркы учурда Сирия деп коебуз, Сирия менен Ирактын ортосундагы бир жолдон чыгат. Ал оң жана сол жакка каерге барса бузукулук кылат дейт. О имандуулар, пайгамбар сөзүн андан ары урантып айтып атат: "О имандуулар, акыйкат жолдо бекем болгула" деп пайгамбар айтты дейт. Биз сахабалар пайгамбарга кайрылып айттык дейт: "О Аллахтын элчиси, Dajjal жер бетинде канча убакытка калат?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип жооп берди дейт: 40 күн калат. Анын бир күнү 1 жылдай болот.
Дагы bir күнү bir аптадай болот. Калган күндөрдү силердин күнүңөрдөй болот дейт. Биз айттык дейт. Кайра сахабалар сурайт. Биз айттык, о Алланын элчиси, bir жылдай болгон bir күнүндө bir күндүк намаз окуубуз бизге жетиштүү болобу дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты, жок. Ал күндүн убактын сактагыла. Башкача айтканда, ар бир 24 саатта 5 убакыт намаз эмне кылгыла? Окугула. Биз айттык дейт, кайра сахабалар айтат. Биз айттык, о Алланын элчиси, анын жер бетинде жүрүүдөгү ылдамдыгы кандайча болот дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты, каттуу шамал тараткан жамгырдын ылдамдыгы сыяктуу болот. Мына каттуу шамал болгон кезде билесиздер, жамгырды эки жака кантип кайсы ылдамдыкта чачат. Ошондой болот дейт. Демек, Даджал дейт, bir коомго келип аларды даават кылат. Алар ага ыйман келтиришип дейт, буйруктарын аткарышат. Анда ушунчалык күчтүү кудурети бар болгондуктан Аллах Таалага истидраж кылып берген да. Ушундай күч кудурет болгондуктан асманга буйрук кылса дейт, жамгыр жаадырат. Жерге буйрук кылса дейт, жерден өсүмдүктөр өстүрөт дейт. Андан кийин күчкө толгон bir жигитти чакырат дейт. Ал чакырыгын кабыл кылып алганда аны кылыч менен не кылат? Уруп экиге бөлөт дейт. Мишенге тийген жанагы жебе сыяктуу дейт, аябай тез экиге бөлүп салат. Андан кийин аны кайра мурунку абалына кайтырып, кайра даават кылат дейт. Ал дааватын кабыл кылат. Ошондо Даджалдын жүзү кубангандыктан жаркырап күлөт. Мына ушундай болуп турган кезде Аллах Таала эмне дейт? Мариям улу Масихти жөнөтөт дейт. Иса алейхиссалам чыгыш Дамаскадагы Ак мунаранын жанына эки сары кийим кийген жана эки алаканын эки периштенин канатына койгон абалда түшөт дейт. Качан башын ылдыйлатса, андан суу тамат. Башын көтөргөн кезде андан берметтин дандары сыяктуу дейт, суу не болуп турат? Агып турат дейт. Тактап айтканда, жаны мончодон чыккан сыяктуу таптаза абалда Иса алейхиссалам түшөт дейт. Андан кийин Иса алейхиссалам Даджалдын артынан түшүп, Лутта деген Сириядагы bir тоонун аты экен, же болбосо Байтул Мукаддаста bir айылдын аты экен, Лутта деген жер. Мына ошонун жанында барып Иса алейхиссалам Даджалды өлтүрөт дейт. Бул хадис Муслим менен Тирмизинин риваятында келген.